Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala ibtalul munkarat wal bid'ah. Hanumul mu'minin Ummi Abdillah Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ahdasa fi emrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ruahul Bukhari ve Muslim. Ve fi rivayetli Muslim men amila amelen laysa aleyhi emruna fahuwa raddun. Kimde kim bizdin dinimizde çok nerseni oylap tapsa al emne kılınat dedi, kaytarılat. Başka bir hadiste kimde kim bizde dinimizde çok nersege amal kılınsa al iyesinde kaytarılat dedi. Bizde kebir alımlar uşul hadiste innemel amalü bin niyet degen hadis adam balasının içki dünyasındaki amalını kalıpka sala turgan negizgi hadislerin biri dese, ikinci hadis adam balasının sırtkı dünyadagi amallarni kalıpka sala turgan amal uşul hadis deb aytadi. Birinchi içki dünyası oң болуш керек, innemal a'malu binniyat, niyet düz болуш керек, niyet oң болуш керек. Екіншісі амал кабыл болуш үчүн кылган ишибиз шариятка дал келиш керек. Шариятка туура келиш керек. Шариятка муафык болуш керек. Ошондо гана эмне кылынат? Кабыл алынат. Кылган ишиң ибадат деп эсептейсиң да, бирок шариятка каршы келет. Шариятка туура келбесе, анын эмне кылынат? Анын ээсине кайтарылат. Ал кабыл алынбайт, соодагы кабыл алынбайт деп айтылат. Ислам дини бул ээрчүү да, ойлоп табуу эмес. Ибадат деген сөз бул ээрчүү. Өзүң жаңыча бир нерсени ойлоп табуу эмес да. Ислам ал-иттиба. Ислам биз моюнсунабыз, анан кийин ээрчийбиз да. Ибадат Алла Таала динди толук кылып бизге жүргөн да. Толук. Биз динди эмне кылабыз? Ээрчийбиз. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттаби'уни юхбибукумуллах." Эгерде Алла Тааланы жакшы көрсөңөр, анда кимдерчи келе? Мени пайгамбарды ээрчи келе. Юхбибукумуллах, ошондо Алла Таала силерди жакшы көрөт, ошондо Алла Таала силерди сүйөт dedi. Биз ибадатта эмне кылышыбыз керек? Пайгамбарды ээрчишибиз керек. Пайгамбардын жолун жолдошубуз керек. Башка бир хадистерде эң жакшы сөз бул Алла Тааланын сөзү. Эң жакшы жол бул пайгамбардын жолу деп келет. Ошарлы умур мухтасату. Эң жаман нерсе ошол динге жаңылык киргизүү, кошумча бир жаңылык киргизүү. Ва куллу мухдасатин бид'a, ошол динге жаңылык киргизүү, жаңы ибадаттарды ойлоп табуу, бул бид'ат деп эсептелет. Башка хадистерде ва куллу бид'атин долала, ар бир кошумча жаңы нерсе бул адашуу. Башка бир хадистерде ва куллу бид'атин долала ва куллу долалатин фин-нар деп келет. Ар бир бид'ат, ар бир жаңылык бул адашуу, ар бир адашуу адамды эмне алып барат дейт? Тозокко алып барат дейт. Демек, биринчи ниетибиз дуруш болуш керек, экинчи амалдын кабыл болушунун экинчи шарты амал шариятка туура келиш керек. Пайгамбардын алып келген жолуна эмне туура келиш керек, хадиске туура келиш керек, аятка туура келиш керек. Өзгөчө ибадаттар баарыгы сүннөткө, Кур'ан-ы Керимге эмне келиш керек? Туура келиш керек, муафык келиш керек. Бизде алымдар, кебир алымдар бид'атты экиге бөлгөн. Бид'атул мазмума, бид'a махмуда деп. Шариятка ылайык келген бид'аттар бар, шариятка каршы келген бид'аттар бар. Мисал үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда Кур'ан-ы Керим бир китеп болуп чогулган эмес. Ким чогултtu? Абу Бакр радıyallahu anh'ın buyruğu менен чогулду. Kur'an bir kitap болуп кимдин доорунда? Абу Бакр радıyallahu anh'ın buyruğu менен чогулду. Бул бид'a махмуда деп айтышат. Усман радıyallahu anhu, Умар ошо Абу Бакрдын доорунда bir kitap бана бул топтолду. Усман радıyallahu anhu келип, кийин ошол китепти нуска менен 7 жолу жазырып, 7 чоң шарга эмне кылды? Таратты. Бул дагы пайгамбардын доорунда болгон эмес. Пайгамбарыбыздын доорунда таравих намазы жамаат менен окулган эмес.
Umar radıyallahu anhu emne kıldı? Buyruk berip taravih namazını cemaat menен okudu. Bular asılı tüyü şariatta bar nerse. Şonun için bunu emne dep aytat? Bid'a жаңы çıkkan nerse birok emne mahmuda. Paygambardын doğrunda onday kamera bolgon emес. Onday жаздырып алуу деген нерсе болгон эмес. Бүгүн муну сабакка өтүп коебуз. Муну барып кайра кайталап көрсөк болот. И ошол нерсе кыяматка чейин калышы мүмкүн. Кайсы өткөн сабактарыбыздын баары. Жакшы нерсеби? Шариатка байкы бид'a махмуда колдонсок болот. Керектүү жердин колдонсок болот. Бид'a махмуда. Маселен, бид'a мезмума кеде байкы шариатка дал келбеген, динибизге дал келбеген, шариатка каршы келген нерселер бар. Негизи түпкү асылы эмне болушу мүмкүн? Жакшы нерсе деле болушу мүмкүн да, бирок анын чыгышы шариатка туура келбейт. Шариатка каршы келген иштер. Мисал үчүн кээде артык кылам деп тыртык кылабыз. Биз динибиз зикир кылганга буйрган. Фазкуруллаха зикран касира. Кудай Таала эмне кыла деген? Көп эстегиле деген. Момундардын сыпаты Кудай Тааланы көп эстейт деген. Мунафыктардын сыпаты эмне деген? Кудай Тааланы аз зикир кылат деген. Кудай Тааланы аз эстейт деген. Көп зикир кылуу бул бид'a махмуда, жакшы нерсе. Бид'a махмуда эмес, зикир аз түбү бар. Бид'a деп атаганга болбойт. А бирок кээ бир адамдар зикирде эме анча-мунча көрүп жүрсөңөр керек. Мен ошолордун баягы очогунда болуп келдим да. Кээде зикирди чуркап, жүгүрүп, бийлеп ушундай зикир бар. Зикир кылат. Ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах деп атат, бирок эмне? Бийлеп. Жалаң, кээ бир жерлерде жалаң эркектер, кээ бир жерде жалаң аялдар. Кээ бир жерде эркек аралаш, эркек аял аралаш бийлеп зикир кылган топтор бар, жамааттар бар. Ойлойт да, бул жакшы нерсе кылып атам деп ойлойт, бирок ал жаман нерсе экенин кээде эмне кылбайт? Өзү байкабайт да. Кээде биз мына ата энебизге ихсан бергенибиз жакшы да, көзү өткөн адамга ихсан бергенибиз жакшы нерсе да. Атаң көз өтүп кетти, апаңдын көзү өтүп кетти, агаңдын, жакындарың көзү өтүп кетти. Алар үчүн ихсан кылып, алар үчүн бир сооп иш кылып койгонубуз жакшы да. Бирок өлгөн күнү барып балдардан сурабай эле алып кел деп жетимдин акысын урдуруп аксакалдар жеп кеткени, бул эмне? Өзү аны бериш жакшы нерсе. Бирок ошо өлгөн күнү бизге кадимкидей адатка айланган, бул эмне? Бид'a мазмума. Ол баласы барбы, жокпу, муктажбы, муктаж эмеспи, төлөйт да, алып кел деп коңшусунан алып келип туруп, 2 жылкыны, 3 жылкыны, 4 жылкыны, 5 жылкыны союп кетип атабыз. Бизде валима бериш сүннөт. Турмушка чыгып атсаң, үйлөнүп атсаң, ола бишат жок дегенде бир кой союп адамдарды чакырып, могул менин аялым болот, могул менин күйөөм болот деп белге билдирип коюш эмне? Сүннөт амал да. Бирок ал жерге 10-20 машина менен чыккан, анан кийин заңгыратып ошол жерден кредитке акча алган, анан кийин тигиндей кылган деп биз кээде артык кылабыз деп эмне кылып коюп атабыз? Тыртык кылып коюп атабыз. Валима жакшы нерсе. Бирок валиманы алып барганда эмнеге алып баратабыз? Туура эмес жолго алып баратабыз. Ихтилат десең ихтилаты бар, уруш жаңжалы бар, ичкен чеккени бар, мушташканы бар, кредитке батканы бар. Мурун биздин мезгилде үйдө эле ар бирибиз үйдө эле валиманы өткөзүп элек, туурабы? Ар бир айылда манча-мунча туура эмес иштер болчу, ал мезгилде эле. Бирок үйдө болчу да. Андай деле бир карызга түшпөйт элең да. Бүгүн
эмне каякта жүрөбүз, кафе бир жерге чакырганда, бир жерге барганда бир 10 000 доллар, 20 000 долларга дароо байкы 2 жаштык карызга отуруп, сызга отургузуп, анан кийин кайтып кетип атабыз да. Mesela bid'a mezmuma. Bid'a mahmuda деген сөз бул шариатка туура келген, шариатка муафык болгон, сүннөткө туура болгон, шариатка каршы келбеген нерсени эмне деп айтабыз? Bid'a mahmuda. Bid'a mazmuma бул шариатка каршы келген, шариатка жол жобосуна туура келбеген ишти эмне деп айтабыз? Bid'a mazmuma деп айтабыз. Жакшы суроо. Мавлид кээ бир алымдар бид'ат десе, кээ бир адамдар bid'a mahmuda десе, кээ бир алымдар bid'a mazmuma деп айтат. Эгерде пайгамбардын туулган күнү деп ошол мавлид деп пайгамбарды таанытуу максатында, пайгамбарды тарыхын окуу максатында бир мүмкүнчүлүк катары колдонсок, бул жерде эмне жок? Маселе жок да. Анан бирок мавлид деп чектен чыккан, мавлид деп ал пайгамбардын сүннөтүнө каршы келген, пайгамбар тыюу салган нерселердин аралашып кеткендиги ал уже bid'a mazmumага алып барат да. Ошондуктан Рамазан Бути деген бизде чоң алым бар. Менин устазым болот. Ошол киши айтат, эгерде bid'a мавлид ан-набави бул эгерде ушул пайгамбарды таанытуу максатында, пайгамбарды бир элге, журтка таанытуу максатында бир ушундай бир жакшы иш-чара болгон болсо, ага ал жакшы нерсе дейт да. Мавлид кылам деп пайгамбардын жолуна каршы келсе, пайгамбардын сөзүнө каршы келсе, пайгамбар тыюу салган, арам кылган нерселер аралашса, ал мазмума деп айтат. Ошондуктан мавлидте ушундай маселе бар. Алымдардын арасында кээ бир алымдар ушинтип бөлөт. Бөлгөндөр бар. Кээ бирөөлөрдүн айтышы боюнча бул имам Рамазан Бути айтат, ушул кайсы бир мамлекеттерде жөн эле шылтоо дейт, эптеп пайгамбарды таанытууга эмне болот дейт. Шылтоо катары колдонуп, ошол элдин журтка пайгамбарга болгон сүйүүсүнү киргизип койсок, бул жакшы нерсе деп айтат да. Анан кийин ушул бидат тиги мавлидтин өзүнө парыз катары көрүп, мавлидти өткөзбөгөндөрдү капыр катары көргөнүбүз дурус эмес. Мен ойлойм, биз васатия болушубуз керек. Өткөргөндөргө шарты менен, жакшынакай өткөргөндөргө тыюу салыштын кереги жок. Өткөрбөгөндөрдү барып, эмне үчүн өткөрбөй атасың сен деп, аны эмне кылыштын кереги жок. Жемелештин кереги жок.